Бишкекте мас абалындагы айдоочу токтоп турган унааны сүзүп бир адам каза болду. Адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгы камерага түшүп калган. 6-октябрга караган түнү Бишкектин Коммунаров көчөсүндө өрөй учурган жол кырсыгы катталып, унаа экинчи унааны сүзүп кеткен. Айдоочулардын бири окуя болгон жерде каза болгон. Kia Carnival айдоочусу токтоп турган Hyundai Sonata унаасын катуу ылдамдыкта сүзүп бир адам каза болду. Маалым болгондой, Hyundai унаасынын ээси багажды текшерип жаткан учурда Kia сүзгөн. Унаа ээси ошол жерден каза болгон. 38 жаштагы Kia унаасынын айдоочусу мас абалында экени аныкталып, камакка алынды. Кытайда жаран бир сутка жол тыгынында турган. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Пекин, Гонконг, Макао жолунда 50 тилкелик жолдо миллиондогон унаалар жол тыгынында туруп калган. Унаалар өлкөдө болгон 8 күндүк эс алуу күнүнөн кийин кайтып келе жаткандар. Бул күндөрү калк өлкөнүн ар кайсыл аймагына барып, майрамды белгилешкен. Самокат айдаган кыз 9 жаштагы өспүрүмдү сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен. Бишкек шаарында самокат айдап жүргөн кыз 9 жаштагы кызды сүзүп, андан кийин из жашырган. Окуя Киев көчөсүндө болгон. Жабыркаган өспүрүм денесинен ар кандай жаракат алып, ооруканага жеткирилди. Азырынча анын абалы туруктуу экени айтылууда. Кыздын туугандары самокат айдаган белгисиз адамды издеп жатышат. Социалдык тармактарда колдонуучулар тротуарларда самокат айдоочулардын коопсуздук эрежелерин сактабай чоң ылдамдыкта жүргөнүнө нааразы болуп, мэрия качан тартип орнотот деген суроо салууда. Буга чейин патрулдук милиция Бишкекте самокаттарды ижарага берүүнү тыюу салууну киргизген. Муниципалитет бул демилгени колдогон, бирок иш жүзүндө чечим кабыл алынбай калган. Анталияга эс алууга бараткандарга жагымсыз жаңылык. Туркиянын түштүк аймактарында, анын ичинде белгилүү Анталия курортунда күтүлбөгөн аба ырайы катталды. 8-октябрда Зоңгулдак провинциясынын Чайджума районунда күчтүү мөндүр жаап, жер ак кардай болуп калды. Мындай көрүнүш октябрь айы үчүн сейрек кездешет. Жергиликтүү тургундар тоолордун ары кардай көрүнүшүн сүрөткө тартып, социалдык тармактарга активдүү бөлүшүп жатышат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Вьетнамды суу каптап, унаалар, үйлөр суу астында калышты. Вьетнамдын түндүк аймактарында катуу жааган жамгырлар жана суу ташкындарынан улам кеминде 8 адам каза болду. Жергиликтүү маалымат булактар билдиргендей, 10 миңдеген адамдар үйлөрүндө жана көчөлөрүндө суу алдында калышты. Өлкөнүн коргоо министрлиги 30 миң аскерди тиг учактар менен кайыктарды куткаруу иштерине жана гуманитардык жардам жеткирүүгө жөнөттү. Учурда аскер кызматкерлери суу каптаган аймактардагы адамдарды коопсуз жайларга көчүрүү жана азык-түлүк менен камсыз кылуу иштерин жүргүзүп жатышат. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул акыркы 60 жылдагы эң катуу суу ташкыны. Айрым шаарларда жолдор, көпүрөлөр, электр тармактары бузулуп, байланыш шектелген. Өлкө бийлиги жарандарды сактык чараларын көрүүгө чакырып, табигый кырсыктан жабыркагандарга жардам көрсөтүү боюнча улуттук өзгөчө кырдаал жарыялады. Даун синдрому бар кызды аттракционго киргизбей коюшкан. Акыйкатчы окуя боюнча үн катты. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мамлекеттик жана муниципалдык кызмат адамдарын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укуктарын камсыздоого жана дискриминацияга жол бербөөгө чакырды. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунан билдиришти. Билдирүүдө Жаманбаева Бишкек шаарынын аймагындагы Евразия сейил багында 7 жашар Айлин менен апасы кабылган окуяга тынчсыздануусун билдирди. Айлиндин апасынын айтымында, Даун синдрому бар кызынын жакында эле омурткасына операция жасалгандыктан азырынча өз алдынча баса албайт. Мен кызымды аттракционуна отургузуп, өзүм жанымда кармап турайын дегем. Бирок сейил бактын кызматкерлери бул аттракцион 14 жашка чейинки балдар үчүн деген жүйө менен бизге уруксат беришкен жок. Кызым менин жардамымсыз отура албайт. Буга чейин башка сейил бактарда эч тоскоолдуксуз эле түшүп жүрчүбүз, деди кыздын апасы. Мекемеден билдиришкендей, Акыйкатчы Бишкек шаарынын мэриясына текшерүү жүргүзүп, кыздын аттракционго кирүүсүнө бөгөт болгон, эрежелердин негиздүүлүгүн тактоого чакырган, кат жолдогон. Жаманбаева мындай учурлар кийин дагы кайталамаш үчүн сейил бактын кызматкерлерин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, өзгөчө балдарга туура жана сый мамиле жасоону үйрөтүүнү сунуштады.
Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Anh em mô tô này. Nhiều vô kể, Thái Nguyên nhiều vô kể. Làm gì xe ngập nước. 52 cái. 52 cái. À đâu đây là tỉnh ủy. Tỉnh ủy. Tỉnh ủy trên rồi rất nhiều xe dưới này anh em bảo vệ từ rất đông này. Không bao giờ lo trôi. Không vào được nữa rồi chú ơi. Băng hết rồi bây giờ ra bây giờ nó sắp hết đây rồi. Бул жактан баштап уже жаңы покрытиялар нетти бизде. 2 слой асфальт, 2 осетка. Ушул жерден баштап уже бүт жаңы биздин азыр келген, учуп келген иностранный компаниялар, бүт пилоттордун баардыгы аябай жакшы отзыв калтырып атат. Бул күйүп турган көктөр, булар еще эски. Азыр жаңы алмаштырып келе атышат. 1,5 айдын ичинде булардын баардыгын бүтүрүп жаңыланып калат. Жаңыланып бүтүшөт болбосу. Анан специально өзүнүн бир процедурасы бар, ошону бүтүрөбүз. Ошондон кийин уже декабрда уже бизде жаңы